Мына ушинтип чай ичип отурган жеримде эле жумушумду кыла берем. Бул ушул дептеримдин ички көрүнүшү, албетте англисче жазылган. Бул жакка көпөлөктү да тартып койдум, чтобы приятно было девочкам работать. Так, башкы бетин көрсөтөм. Башкы бети ушундай. Мусулман кыздарыбызга арнап чыгардым, атайын. Ушундай сонун нежный цветте. Бул китебим уже жарыкка чыкты. Эми азыр башка проекттин үстүндө иштейм, башка дизайндын. Мунум дагы 100 барактан турган болуп чыкты, аябай сонун. Применить 100 страниц. Бул башкы бети Dream Plan Do. Ушундай аябай глянцевый сонун кооз катуу корешокто чыгат. Уже чыкты. Энтип ар бир эмесине мындай багыт берилген сөздөрдү жаздым. Андан кийин мынтип өзү башталат. 100 барактан турат. Бул проектим да бүттү. Эми жаңы проекттин үстүндө иштегенимди көрсөтөм силерге. Аны үчүн биз файлга киребиз. Файл. Создать дизайн. Настроить размер. Сөзсүз размерин тандап алабыз. Мисалы, мен азыр ежедневник чыгаргым келип турат. Ежедневниктин дүйүмүн мынтип 18-ге 5 кылып даярдап алдым. Эми шаблондорду карайбыз. Мындай примерный шаблондор бар, кандай кылып жасаса болот. Бул жерде сертификаттардын шаблону экен. Бизге ежедневниктин шаблонун табабыз. Cover notebook, ноутбукту деле боло берет. Мисалы, азыр так, бул аябай нежный сонун чыккыда экен. Так, pink paper бул да. Pink paper дегенибиз мондай розовый цветте. Ушундай даяр обложканы сунуштайт, анан биз керексиздерин алып салабыз, удалить этип. Биз өзүбүздүн проектибизди киргизебиз, өзүбүздүн проект боюнча түзөбүз. Мисалы, эгерде ушу жерге элемент кошкум келсе, мисалы көпөлөктү кошкум келди. Көпөлөктү алабыз дагы. Көпөлөктүн эми размерин кичинертип, каалаган жерибизге алып барып коебуз. Мисалы, черточканы алып салдым эле, мына ошонун ордуна кичинерээк кылып, обязательно отступ калыш керек мына чеке жерден. Потому что китеп жасалып атканда мындай бүктөлөт, дептер жасалып атканда, ошондо биздин проектибизди Amazon отклонить этип берет, оңдош керек деп. Ошон үчүн ушуларга көңүл бурабыз. Көпөлөктү койдук дагы. Аябай толгон нерселер бар. Мисалы, мындай черточканы алып койгубуз келсе, муну бул жерге. Оңой жоктон бар кыла турган иш. Так, мисалы, муну бул жерге жайгаштырып койдук. Эң негизгиси, мен азыр примерно түрүндө эле көрсөтүп атам силерге. Негизгиси, муну аябай кооздоп жасаса болот. Анан аябай изображениянын сонундары дагы бар. Мисалы, так, сонун изображенияларды кылсак болот. Так, графика. Биз азыр волшебный дизайндарга кирип кеттик. Волшебный дизайн. Мисалы, элестеткиле, ушуну глянцевый обложка менен чыгарсак, бул өтө сонун татынакай сүрөт болуп чыгып берет бизге. Муну ушинтип туруп, мисалы, бунун ордуна кылабыз десек, мен эми примерно көрсөтүп атам да, кааласаңар полный кыласыңар, кааласаңар ушундай кылып жайгаштырып коесуңар. Анан корешокторубуз, сырткы бети калыңды тандасаңар болот.
жуканы тандасаңар болот. Естественно, ошого жараша услугасы дагы Амазондуку. Мисалы, жука корешок менен жасайм десеңер, $4 1 цент алат. Центин унутуп атам азыр. Кийин точно маалымат берип тартып баштайм. Ал эми катуусуна $7 1 цент алат жасап бергенине. Силер жасабайсыңар, бир жерден сатып албайсыңар. Именно ушундан эле изучать этип жакшылап үйрөнүп алсаңар, ошентип цифровой буюмдарды сатып баштап, ушундан дагы жумуш кылып, сонун жетишкендиктерге жетсеңер болот. Бир китеп мисалы $1000 берсе дагы силерге 700-800 берсин, койду $500 берсин, биринчи пассивный доход болот да. Мен ошон үчүн аз сумманы айтып атам. Ушундай китептен бир 10ду чыгарып койсоңор, $5000 плюс болот айына. Amazon бир айда бир төлөйт акчаны. Ошого өзүңөрдүн жумушуңарга карап, бул ушунчалык бир хобби, сүрөт тарткандай, ушундай сүрөт тартпаган адамдын да тарткысы келе турган жумуш да. Ошол жумушту үйрөнүп алганыма аябай сүйүнөм. Мисалы, азыр көрсөтөм менин сатууда турган китептерим. Мисалы, мына китептерим сатууга чыккан. Азыр бул глянцевый, анан 100 барактан турган аябай сонун дептер, ежедневник, баарына кете бере турган планерка, баары 3 в 1 кылып чыгардым. Ошон үчүн мунун баасы 34.99 кылып койдум. 34.99. Мун 34.99дун баары мага тийбейт. Мындан $7 ушул мага ежедневникти чыгарып берген үчүн Amazon алат. Андан сырткары сатылгандан 60% дагы Amazon алат. Ошондон мага кала турганы бир $7-8 калат. $7-8 деген дагы бул жоктон бар дегени. Бул жоктон, воздухтан акча кылып атам. Түшүнүп атасыңарбы? Воздухтан акча кылып атам. Эгерде мен рекламага дагы күнүнө $5-10 тратить этип бул реклама кыла турган болсом, анда бир эле ушул ежедневниктен айына $5000 чейин, андан дагы спроска карап сатып алсаңар болот. Мисалы, мындай дептериңерден, мисалы, силерде бирөө эле болбойт. Дептер, ежедневник, планерка, кантип атасаңар ошентип атагыла. Бул болсо мусулман кыздарыбызга арнап жана чыгарган эме, бул дагы сатууга чыккан. Мунун баасы $18. Бай Карабаева Эльмира. Мен псевдоним коюп койсоң да болот. Мен ошол зарегистрирован боюнча эле тим коюпмун. Ошол боюнча Камила Карабаева автор болуп чыгып атат. Бул китебим $15. Мына Амазонго кирип Карабаева Камила деп көрсөңөр болот. Бул да аябай сонун 80 барактан турган аябай сонун дептер болду. Өтө копулума жакты. Муну $12 эле койдум. Анан бул дагы, бул дептеримдин да 3 кыл түрү бар. Булар $15. Мына ушинтип иштесеңер болот. Дагы мына колумда кармап турган телефондон авторский немеге кирем, ошол жерден сатылгандарды көрсөм болот. Бул менин видео турган 50ге жакындап калган эжеңердин жумушу. Дагы көбүрөөк маалымат алам десеңер, менин каналыма катталып, лайктарыңардан басып, суроолоруңардан болсо берип, жазылып турсаңар болот. С удовольствием расскажу, покажу. Пока-пока.